Азыр мына саат 1:30, түнкү 1:30 болуп калды. Биз болсо Кой Таш айылындагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнүн коросунда турабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, күндүзү бул жерде КСДП партиясынын маалымат жыйыны өткөн. Андан кийин Алмазбек Атамбаев аны колдоп келген адамдар менен дагы жолуккан болчу. Азыр менин жанымда турган бул КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Амантур Жамгырчиев. Амантур, айтсаңыз, бүгүн штаб канчанчы күнү иштеп жатат? Мына уже штабтын элдик штабтын иш толугу менен иш жүргүзүп жатканына 2-3 күндөн ашуун күн өттү. Баардык массалык маалыматтарга каражатына белгилүү болгондой, күндүзү дагы бияка эл толугу менен ушул эле Чүй-Өрөөнүнөн эмес, башка дагы аймактардан, Нарын областы, Ысык Көл областынан, ошондой эле Талас областынан, Кочкор районунан көптөгөн мындай жарандык активисттер өзүнүн позициясын толук билгиземдегендер менен толукталууда. Ошондой эле азыр түнкү саат 1:30 болсо дагы элдик штаб, бул эми чынын айтканда элдик штаб эл тарабынан демилгеленген штабта түнкүсүн дагы көпчүлүк биякта азыр болжол менен айтсак 350-400дөн ашуун. Эми көп эле жарандар биякта уктаган уктап, эс алган эс алып, азыр эле жаңы эле баарына мына массалык маалыматтарга да чыгара кеттик. Атчандар дейбизби, ар кимдин ар кандай, бирок түнкүсүн дейт, Кыргызда дагы бар мындай ат менен жүргөн, бул өзүнүн да эмеси бар. Жаңы эле атчандар келип кетти, бир 100гө чукул атчандар келип өзүнүн дагы позициясын, өзүнүн жеке намустуулугун, эркектик, жигиттик мындай өзүлөрүнүн жарандык позициясын толугу менен айтып, өздөрүнүкүн кылып кетти. Алар дагы ар көздө турган атайын боз үй тигилген, ошол жакта жайгашкан, эс алуунун баары. Штаб толугу менен иш жүргүзүүдө, кыскача айтканда. Биз бүгүн 1 түндө болуп атабыз да, анан 4-күнү экен штабтын иштеп атканда. Күн сайын эле түндөр ушундай өтүп атабы же бүгүнкү күнү өзгөчө уйку азыраак болуп атабы? Уйку дегенин кандай? Эми биякта атайын пресс борбор ачылган, атайын массалык маалыматтардын өкүлдөрүнө көчө күнү дагы көп өкүлдөр болду. Ошондой эле аймактан келген атайын мына кезек менен туруп, биякта толугу менен иш алып баратат. Өзгөчөлүк деле жок. Чынын айтканда элдин агымы көбөйүп аткан эле болбосо, калганы толугу менен штаб өзүнүн тартибинде, өзүнүн шартында, өзүнүн эмесинде иш алып барып атат. Толук менен ошо.